Акыркы учурда айына жетпей ара төрөлгөн балдардын арасында көз оорусу кеңири кездешүүдө. Тилекке каршы биздин мамлекетте бул ооруну толук айыктырууга мүмкүн эмес. Анткени аймактык ооруканаларда адистер бул боюнча ата-энелерге маалымат бербегендиктен улам оорунун күчөп кетишин байкашат. Ара төрөлгөн баланын ретинопатиясы эң оор оорулардын бири деп саналат. Ал эмнеден пайда болот? Ретинопатия недоношенных бул айына жетпей эрте ара төрөлгөн балдардын көз торчосунун жана андагы сосудтардын толук өрчүп жетилбей калуусунан улам келип чыккан көздүн оорусу болуп эсептелет. Бул системдик ооруларга кирет. Анткени дегенде ара төрөлгөн балдардын бир гана көзү эмес, көпчүлүк орган системасы толук өрчүп жетилбей төрөлөт. Аталган оору бардык эле ара төрөлгөн балдарда кездеше бербейт. Көбүнчө 1,5 грамм салмакта төрөлгөндөрдүн 7%, ал эми 1200 грамм болуп төрөлгөндөрдүн 19-47%, ошондой эле 1000 грамм болгон ымыркайлардын 54%да кездешет. 700 грамм болгон балада 90%дан 100%га чейин ретинопатия болот. Тагыраагы баланын салмагы канчалык аз, убагынан канчалык эрте төрөлсө, бул дартка чалдыгуу коркунучу ошончолук жогору. Бул ретинопатия недоношенных биз көбүнчөсү мындай карай албайбыз. Аны атайын бинокулярный офтальмоскоп деп коет, налобный, мындай непрямой офтальмоскоп. Андан кийин линза, булай чоң кылып көрсөтөт, 20-28 диоптрияга чейин болот. Ошо линзанын жардамы менен анан көздү бала эми өзү ачып бере албайт. Ошол үчүн элек расширитель көзүнө акырын кийгизип коюп, анан кийин көрөбүз. Бул жерде бала 32 неделя менен төрөлгөн. Азыр ретинопатия жок көзүндө, бирок незрелость деп коебуз, толук өрчүп бүтө элек көзү. Аны биз 2 жумада же жумасына бир жолу өзүбүз определять этип, ошого кайра повторный осмотрга чакырабыз балдарды. Пока бул жерде незрелая, то есть толук өрчүп бүтө элек көздүн торчосу, сосудтар. Муну пока биз только текшерип турабыз. Көзөмөл өткөргөнгө ретинопатияга ал атай аппараты керек биздин көз доктурларга. Эгер операция бала операцияга муктаж боло турган болсо, ал тамырды көгүзө турганда лазерокоагулятор керек. Бирок эми биз баарыбыз туура түшүнүшүбүз керек, бул оңой нерсе эмес. Себеби бул ара төрөлгөн бала, кичинекей бала. Мындай операциялар абдан деңгээли бийик жана ошого даяр бөлүмдө жасалыш керек. Жана аны деңгээли бийик хирургдар жасаш керек. Ошондой жабдыктар өттү тендерден. Ошол больницага келип, ошондой операциялардан жана ошондой көзөмөлдөн өткөнгө мүмкүнчүлүк болот азыр балдарга, ара төрөлгөн балдарга. Бала төрөлгөндөн кийин убакытты көп созбой 2 жумадан кийин эле көз дарыгерлер келип баланы көрүү керек. Эгерде ретинопатияны өз учурунда байкабаса, оору өрчүшүп кетет. Айдана Стамова, Кадыр Султаналиев,